кызымды ушу жырткычтык менен өлтүргөн. Жырткычтык дегенде мен мындай жырткычты көргөн эмесмин. Кызымдын башынан кара кушунда, төбөсүндө 3 тешик кеткен дагы, мээсине кан куйулган. Бир жак капталындагы, сол жак капталындагы кабыргаларынан 8 кабырга ыдырап сынган. Ошол кабыргаларын сынып туруп анан кайра сол бөйрөгүнө кирип кеткен болчу. Төш сөөктөрү сынган болчу, төш сөөктөрүнүн сыныктары ошо өпкөсүнө чейин кирип кеткен болчу. Баягы көк ала болбогон жерлери жок. Мен өзүм ушул жарык дүйнөгө алып келген кызымды өзүм жууйм деп ошол кызымды жууп акыркы сапарга узатарда ошондо кызымдын ушунчалык кыйналганын сездим. Ушунчалык кыйнап, 1-2 саатта адамды мынтип өлтүрүүгө болбойт. Бул 5-6 саат бою ошол кызымды кыйнап, жырткычча кыйнаган. Наркотик чеккен акыбалда экен, арак ичкен акыбалда экен. Ошонусуна карабастан ошо таң аткан жакта чейин кыйнаган. Анан кыйнап туруп анан өзү уктап жатып алгандагы, ойгонгондон кийин анан ошону сүйрөп келип, кайра жакузиге жаткырып, өзү ошол ваннадан жыгылып өлдү дегенсип, ошол жерге жакузиге жаткырып өзүнүн кылмышын жабуу үчүн аябай аракет кылган. 23 февралынан 24 февралга караган түнү менин кызым Алыкулова Айжан өзүнүн квартирасында өтө мыкаачылык жырткычтык менен өлтүрүлгөн. Ошонун соту болуп, ошол сотто жүрөм азыр. Азыркы учурларда азыр сот учурунда белгиленип атат. Тергөөсү өтө калпсыз өткөнүн, көп кемчиликтер кеткендиги билинип отурат. Азыр ошо ара жолдо калдык, же сотто уландыра албай, же кайра текшерүүгө жибере албай ушундай кыйналып турган учурубузда. Бул Айжанды өлтүргөндөн кийин 1-май райондук сотунда, райондук милициясында иштерин тергөөгө алышкан болчу. Тергөөчү Абыкеев тергеген болчу. Ошол учурда тергөө жалгыз гана ошол эменин кылмышкердин көрсөтмөсү менен ошонун айтканы боюнча тергелип, бир гана убийство жөнүндө, адам өлтүрүү жөнүндө гана, жырткычтык менен өтө адам өлтүрүү жөнүндө гана 122 статьяны алып туруп, анан ошол иштин баарын сотко өткөрүп жиберди да. Анын ортосунда тергөөдө кемчиликтер кеткендиги ачыкталды. Ошол кылмыштын мотиви жакшы ачылбай калды. Тергөө өтө үстүртөн жүргүзүлүп калды. Акыйкат доказательстволордун баары ачыкталбастан ошол боюнча баягы чала тергелген боюнча ишибиз сотко келди. Азыр ошондон улам наразылыктар күчөп отурат да. Ал алдоо жолу менен ошол кызыма үйлөнөм деген максатты айтып, гүл ташып келип, шоколадтарын алып келип, ошонун ишенимине алдоо жолу менен кирип алып, анан үстүнө кирип алган экен. Ошо 2 айдын ичинде ушундай окуя болуп кетип атат да. Анан ошол үйүн печатталып тургандан кийин, милициялар өздөрү барып печаттап кеткенден кийин, үйүнө киргенден кийин анын башка кылмыштары ачыла баштады. Үйүндөгү үй окаттардын баары талкаланган. Кызым ошол үйдө алганына 2 жыл толуп элек болчу. Үйү ремонттолгон үй, ошол үйдүн баары талкаланган. Кызым жанталашып, жанаргасы кылып, ошол жырткычтан качып, бүт комнаталарына жашынганда эшиктердин баары сындырылган, терезелери сындырылган, күзгүсү сындырылган, үй талкаланганы аныкталды. Андан тышкары сертификаттары, документтеринин айрымдары жок болуп атат дагы. Үйдөгү миллион сомго чукул алтын зер буюмдары жок болуп атат. Анан мунун мотивин азыр айтып атышат. Кызганычтан ушинтип кол салып өлтүрүп алган деп. Жок, кызганыч эмес. Бул жерде бул кылмыштын, адам өлтүрүүнүн максаты өзүнүн мурунку ошол кызымдын 10 000 евросун алып жок кылган. Андан башка байлыктарын алган. Ошонун ишеничине алдоо жолу менен кирип, кызым түшүнүп калып, эң аягында түшүнүп калып, ошону доолаган кезде, байлыктарын доолаган кезде ошондон чыгып туруп, кийин кызымды атайын эле, умышленно эле өлтүрдү деп ойлойм. Мындан тышкары дагы ошол 23 февралга жакын кызыма жиберген болчу. Жибергенин биз көрдүк, ошол сурак учурларында такталды. Лалафодон $23,000 машинанын сүрөтүн көрсөтүп, 23 февралга мага ушуну подарок этсең болот деп. Бул аябай шантаждаган менин кызымды, манипуляциялаган. Ошонун баардыгы тең эч нерсеси ачыкталбай атат. Менин кызым жашоосуна кийлигишип, кереги жок кызым. Мындай өзүнө өзү турган адам, айбири бар адам аял кишинин үстүнө кирип жашабайт деп ошенткенде мен аны көрөмүн, биз бизнес баштап алдык, акчамды салып койдум. Анан дагы көрө жатам, эгерде мага керектүү адамбы, мен өзүм жашоомду көрөм, кереги жок адамбы, мен андан кутулам деп ошентип айткан болчу. Акыркы күндөрдө ошо кол тийгизип жүргөндө үйүнөн кеткиниң деп кубалаганда, ошондон чыр чыккан. Ошол акчаларын бере албай калып, ошондон чыр чыккан дагы.